бөйрөк үчүн өтө пайдалуу. Бул суу, капуста, алма, клюква жана ашкабак уруктары. Суу бул эң маанилүү. Сууну ичүү керек. Сууну ар бир врач өзүнчө бир норма берет. Мисалы, денеңиз канча килограмм болгон болсо, ошону 30га көбөйтүшүңүз керек. Мисалы, сиз 70 кило болсоңуз, анда аны 30 кило көбөйтөсүз. Бул 2 литр 100, ушул 2 литр 100'дү эме отура алганда 2,5 литрди жайында сөзсүз адам кечке чейин ууртап ичүү менен түгөтүү керек. Суу бул бүт зат алмашуууда жакшы катышып, зат алмашууну жакшыртат. Капуста бул антиоксидант болуп саналат. Демек, капустаны дагы көп колдонушубуз керек экен. Антиоксидант деген сөз бул организмдеги зыяндуу заттарды сыртка чыгарып берүүгө чоң жардам берет. Алма албетте бул холестериндин деңгээлин азайтат. Ошон үчүн алманын ширесинби, алманын өзүнбү, алманын согунбу, алманы дагы көп колдонууңуз керек болуп калат. Клюква бул натуралдык антибиотик. Демек, кандайдыр бир инфекция кирип калган болсо, клюквадан согун ичиңиз, аны морс кылып ичиңиз. Ашкабак уруктары болсо, булар бөйрөктө таштын пайда болбоосуна жардам берет. Демек, бөйрөгүмдө таш болбосун, бөйрөгүмдө кумдар пайда болбосун десеңиз, анда ашкабак уруктарын көбүрөөк колдонуңуз. Мен сиздерге ден соолук каалайм.